Ассаламу алейкум, урматтуу биздин Кыргызбай YouTube каналынын катталуучулары, урматтуу мекендештер, амансыздарбы? Лайктан басып, контакттар менен максималдуу түрдө бөлүшө кетиңиздер. Аманат турак жай агенттиги түптөлгөндө 4 жылдан жүзү болуп тур. Миңдеген ашуун биздин кыргыз мекендештерге Москва, Подмосковьядан үй алып беришип, мына себепчи болуп, 6000 деген, 5000 деген биздин кыргыздарга ижарага үйлөрдү алып берип, аябай чоң иштер кылып жатыптыр. Ошолор боюнча маек кылабыз, бизден алыстай айтып туруңуздар. Нерсебиз бул учредительный документтерди айтсак болот. Бул жерде баардык официалдуу түрдө биздин документтер. Мен чындыгында сиз үчүн кубанып аткандаймын да. Үй алган кандай экен, сезим кандай болуп атат? Биздин кардарлар кайрылып, анан кийин туура эмес нерселер болуп калса, бири-бирин кидайт этишип, юридически эч мындай жооп албайт да. Кстати, бир күн эле өттү. Пока загружен болгондуктан. Прямо вам берипсиз да, сизде? Бизде негизи эле жумушта мындай бизде иштеген адам жок дейбиз. Бизде баардык эле партнер деп коебуз. Акция болгондо бул 8,5 миллион. Ошонун эмеси срогу өтүп кетти, бир айча өтүп кетсе дагы. Бизге келген, өздөрү башка курулуш компаниядан алган, ал жактан банк отказ берип, анан бизге келген. Все. А если одобрение чыкпай калса, ошол 50 миң бир кетти го, одобрение чыкпай калса, бир айдан кийин биздин кардарыбыз чалып туруп, Келдибек, одобрение чыккан жок, биздин акчаны кайтарып бер десе, без проблем. Аманат турак жай агенттиги метро Павлевскаяда жайгашкан. Бүгүн кенен маалымат беребиз. Агентство боюнча кантип ижарага үй алуу керек, ипотеканын пайыздары кандай болуп атат. Азыр семейный ипотека деп аябай арзан пайыздар мамлекет тарабынан жеңилдетүүлөр болуп тур. Ошолор боюнчадан суроолор берүүгө аракет кылабыз. Ылдыйга түшкөндө эле Сүйүнбек ажакебиздин окуу борбору көзгө чагылып даана көрүнүп турат экен. Бул жердин өз генеральный директору Келдибек мырза тосуп алат. Ассаламу алейкум. Иштериңиз жакшыбы? Алхамдулилlah. Иштеп атасызбы, чарчабай? Бул агабызды аябай көп соцсеттерден көрүп жүрсөңүздөр керек. Аябай көп жерде окуган, жогорку билимдин ээси. Бүгүн эми агентство боюнча, ижара боюнча кенен түшүнүп беребиз анда. Полноценный сүйлөшөлүк. Буюрса. Ассаламу алейкум, урматтуу мекендештер. Менин атым Келдибек. Мен генеральный директор болом агентство недвижимости Аманатта. Бул жерде өзү агентство Умар деген досумдуку. Биринчи эле айта кетүүчү нерсебиз бул учредительный документтерди айтсак болот. Бул жерде баардык официалдуу түрдө биздин документтер бар. Манастыкы бар, биздики бар, сертификаттарыбыз бар, дипломдорубуз бар. Бул негизи эле недвижимость тармагында официалдуу түрдө иштөөбүз аябай эле кыйын. Азыркы убакта частниктер аябай көп болуп кетти. Частник адамдарга биздин кардарлар кайрылып, анан кийин туура эмес нерселер болуп калса, бири-бирин кидайт этишип, юридически эч мындай жооп албайт да. Ошон үчүн биздин кардарларга айтып кетет элек, агентство недвижимостиге кайрылсаңыздар, ошо баардыгын кайрылсаңыздар, всегда учредительный документтерин караш керек биринчи. Аябай жакшы. Бул бөлмөлөр кандай бөлмөлөр? Биринчи эле бөлмөбүз бул жерде эми биз сиз айтып бербесизби, Манас окуу диний борбору менен чогуу турабыз. Ошо 220 квадратный метр общий офис. Ошо бул жерде бизде эркектер сабак алышат. Ошо воскресенье, суббота күндөрү кечке убакыт келишет. Араб тилин Куранга түшөт, устаздар бар, устазалар бар. Аял кишилер деле окуйт. Бүгүн суббота күн. Бүгүн азыр экинчи кабинетке киргизели, как раз бүгүн суббота күнү аял зат өзү айымдарыбыз эртең менен келип, мына бу жерде сабак болуп тур азыр. Такылдап түшкөн. Бисмилла, ассаламу алейкум. Ассаламу алейкум. Бул жерде ошо айымдарыбыз сабак өтүп атат. Буюрса мешайт этпейли. Келип окуса болот. Ооба, келип окуса. Жакшы экен. Жакшы. Илимге кызыккандар аябай көп бизде азыр. Бул жактан келип орондоп, динге амал кылып калган бир туугандар аябай көп кездешет го бизде негизи. Бул жагыңыз кандай? Бул жагыбыз бизде уже ижара бөлмөсү, кирсеңиз болот. Бул бөлмөбүздө бизде Ассаламу алейкум. Ассаламу алейкум. Жигиттер тынчсыздарбы? Бул бөлмөдө бизде ижара менен иштешкен адистерибиз отурат. Бизде негизи эле жумушта мындай бизде иштеген адам жок дейбиз. Бизде баардык эле партнер деп коебуз. Баардыгы. Булар иштесе биз иштейбиз, биз иштесе булар иштейт да. Ошондой. Где-то 12-13 адисибиз ушул жерде отурушат. Баардыгы ижара менен иштешет. Аны көрсөтүп
күтүүчү нерсебиз. Бул жерге өтсөк, бул жерде полностью бизде компьютердо базабыз бар. Биздин кардарлар чалат, колл-центр аркылуу ошо консультторго жооп беришет. Кайерден квартира керек, кандай квартира керек, регистрациясы керекпи, кереги жокпу, кайсы районуна керек, кандай баага керек, баарын карап, баарын текшерип, эми бизде бул жерде база мындай клиентов деп коет. Ошол формировать этет. Бул жерде болсо бизде база собственников деп коет. Бул жерде өзүбүздүн CRM-ыбыз бар. Ошо CRM-ин көрсөңүздөр болот. Бизде жана Авито, Сыян баардык тармактарда объявлениялар чыгат го. Собственник деген бул ошо үйдүн ээси чыгарат го. Ошолордун базасы бизде бар. Алардын өзүнчө чогултуп алып, бизде бул жерде өзүбүзчө кардарыбыз отурат. Ошонун баарын текшерип, баарды менен сүйлөшүп, именно кыргыз жараны кирип жашай тургандай кылып, ошо экөөнү байланыштырып, биздин адистер иштешет. Колдон келишинче регистрация коюп бере турган адамдарды алат экенсиздер, бул жактан. Эми азыркы убакта азыр карап атпайсызбы, көрүп атасызбы кандай болуп атат. Крокси чыгалы болду. Андан кийин эле Дагестанда ызычуулар болду. Андан кийин эле байкуш мына мигрантофобия башталды. Жанагындай регистрациясы жок турса, участковыйлар келип базып, рейдтер жүрүп келип базып, выдворение кылып атат да. Анан биз колдон келишинче, эми аябай чоң иш кылып атак деп айтсак болот. Биздин обязанностька негизи кирбейт. Регистрация коесузбу же койбойсузбу дегенчи. Биздин договорубуз официалдуу түрдө түзүлөт. Мына көрсөтүп кетели сизге. Биздин ошо ижарага болгон договорубуз мындай өзү эки экземплярдан болот. Бирөөсү ижара алып аткан кишиники болот, а бирөөсү болсо ижарага берген кишиге берилет. Баардыгы мындай көрдүңүзбү? Аманат турак жай агентствосунда бар жакта жазылып турат, защищенный деп коебуз буну. Неге мынчалык көп жаздыңыздар? Эме да, бизде азыр мошенниктер көбөйүп кетти. Мошенниктер көбөйүп кетти. Анан биздин атыбыздан биз аманатта иштеп атабыз деп, биздин атыбыздан жөнөкөй эле черно-белый договорду интернеттен качать этип алып эле барып алып атыптыр да биз мекендештерди. Ошон үчүн биз ушунча защита койдук. Бул жерде ижара берген кишинин да укуктары каралган, ижарага алган кишинин да укуктары каралган да. Биз 11 айга чейин жазып беребиз. Ошо 11 ай полностью сопровождение бесплатный болот. Эми Кудай сактасын, биз тапшырып атканда аябай жакшы текшерип, ал жерде алкаштар жашабайбы, ал жерде инвалид жашабайбы, ал жерде бабушка жашабайбы, мындай мошеннический схемалар ижара тармагында аябай көп да. Ооба. Ошого биздин кардарлар алданып калбасын деп, мошенниктерге түшүп калбасын деп, эми биздин интересте болот. Анткени биз случайно адашып калсак, биз ошого толугу менен жооп беребиз да. Бизде бир-эки случай болгон, эми бир жолу эми сакталбай жакшы баарын эле текшерген, ал жакта просто ошо инвалид бир баласы бар экен, анан инвалид баласы келип кайда үйдөн чыккыла деген да. Ошентип ызычуу болгонбуз да, үйдөн чыккыла менен бизде договор бар. Неге чыгыш керек? Договор түзбөдүк белек дегенде, эми соцзащита келип туруп ошо инвалид жакта карап коет экен да. Келип ызылдашканда, эми айла жок, биз акына жебейбиз эч качан клиенттин башка квартирага бекер киргизип бергенбиз да. Ошондой да эмелер болот. Ошодон качыш үчүн, көп мошенниктерден качыш үчүн ушундай договордорду түзүп, баарын официалдуу түргө кылабыз да. Анан договордо бул жерде горячий линиялар бар экен. Түзүп атып деле мына чалып тактап койсоңуздар деле болот экен да. Ушунчалык переживать этип жана анан негизи эле бул кыш учурунда мына Кузьминкиден 20-30дай биздин бир туугандар аябай кабалдаган источный квартираны алып эле бере берген. Эми биз деген карапайым мындай документация канча түшүнбөйт экенбиз. О, жашадык деп сүйүнүп киресиң, эртеси күнү уже жана хозяин келип айдап чыгат. Болбосо мен чакырам деп тынч эле чыгып кетейин дейсиң. Биз мошеннический схемалар көп да. Ошо суткага алышат. Суткага алып туруп эле барып тапшырышат. Аны текшериш деле оңой, мындай карасачы. Биринчиден эң эле биринчи караган бул жанагындай квитанциялар келет го. Всегда владелецке келет квитанциялар, собственникке келет. ЖКХнын квитанциялары келет, Светке квитанциялар. Ошонун квитанция менен собственниктин паспортун биринчи очередь караш керек. Экинчиден ал үй сатылып атабы, сатылбаганын да караш керек да. Анан 2-3 айдан кийин сатып берем деп туруп башында киргизип коюп, 2-3 айдан кийин чык мен сатып аттым деш мүмкүн да. Ошол нерселер болот да. Ошонун баардыгына биздин адистер жооп берет баш менен, баарын карап берет. Анткени булар туура тапшырып, туура киргизип, анан 11 ай карап берип атпайбы анычы? 11 айдын ичинде туура эмес нерселер болуп кетсе, булар жооп берет өзүнүн акчасы мененчи. Ошон үчүн биз өзүбүз компания аркылуу интерестебиз да. Эч ким алданбаш үчүн. Аябай жакшы экен. Учурда агабыздын колунда ушул Аманат турак жай агенттигинде 40тан ашуун биздин бир туугандар жумуш менен камсыздалып иштеп атыптыр, Аябай жакшы экен. Биздин негизи недвижимость тармагында бул риэлтор деген специальность, высокооплачиваемый специальностьтер келет да. Анан бизде мекендештерге айтып кетет элек, бизде вакансиялар бар. Кел иштейм десе, кел. Кандай балдар керек? Кандай кыздар керек?
Бизге эң главный бул адамгерчиликтүү. Адал укат табамдын киши болсо, келип үйрөтүп алабыз. Вообще проблема. Адамды любой нерсе үйрөтүп. Орусча билиш керек бирок, Эми орусча колдон келсе билсе жакшы болот. Эми бизде орус курстарда бар болчу, биз орусча үйрөтүп да жатканбыз. Жумушчулар керек экен. Жумушчулар керек. Бул жагыңыз кандай? Бул жагыбыз биздин намазкана деп коебуз. Биздин иштеп аткан адистерибиз максимально комфортный болсун деп ушул жактан аркы жактан тамак жешсе болот. Бул жерде отурушат. Офис 24/7 доступный болот. Түнү да келип иштей берсе болот да. Бу жерде намазкана, любой убакыт намаз окуйм десе намаз окуйт. Тигил жакта бизде Аль-Фажр деген сатыбыз бар. Меккеден алып келгенбиз. 5 мал азан айтып турат. Өзү айтып турат. Жакшы экен. Күлерде ар дайым муздак суу болот экен. Муздак суу, холодильник бар экен. Аябай жакшы экен. Бир комнаталуу, 2 комнаталуу үй издегендер болсо, райондон айтсаңыздар, өздөрү сунуштап таап беришет. Ооба, кайрылыңыздар. Биз номерлерди калтырып коебуз. Барын көрөт буюрса. Бул кандай офисиңиз, кандай комната? Бул жерде бизде ипотека бөлүмү, эң главный бөлүм деп койсок болот. Биздин агентствода анткени ушул жерден биз үй алып беребиз биздин мекендештерге. Иш кызуу жүрүп аткан бул жакта. Азыркы убакта ошо консультация болуп атат. Кадрларыбыз келиптир, биздин адистерибиз отурат. Бул жакта Алия деген адисибиз. Жалаң эжекелерибизге ипотека алып берет. Биз финансчылык сизде болду. 40 000, 50 000 просмотр алат видеолор. Бул жакта бизде Өмүрбек деген адисибиз. Биздин кадрларыбыз келиптир, сүйлөшүп эметсеңиздер болот. Ассаламу алейкум. Саламатсыздар, кандайсыздар? Өмүрбек негизи жакшы түшүндүрөт. Көрүп турабыз Өмүрбекти. Өмүрбектин подписчиктерибиз деп коем. Өмүрбек иштер жакшы? Иштеп атасыңбы? Кандайсыздар? Жакшы. Жакшы. Иштеп атабыз. Жардам татканы келдик элек атайын. Сиз дагы капал болуп калдыңыз. Кантип таап калдыңыз бул туракчы агенттигине? Кандай болуп калды? Үй алайын деп атасызбы? Мен канча бир 6 ай мурда YouTube'дан көргөндүм. Ингранттан кыргыздарга үй алып берет деп. Анан биз аялып көз чогулуп, ойлонуп жүрүп, бир күн убакыт келди, мен жерде тааныш акам бар. Ошол рекомендация этти да Өмүрбекке баргыла, ошол жакшы профессионал. Барак береңарды жакшы карап, эмне берет деп. Жакшы эле түшүндүрдү да. Азыр процесс кетти, түшүнүп туруп. Ошону карап азыр кандай кылсак болот, ошону түшүндүрүп атат. Жакшы экен. Өмүрбек кандай категорияда экен бул агаларыбыз? Кандай үйдү сунуштап атасыз? Өзүң кичине түшүндүрүп бер анда. Бактыбек байкеге азыр биз московский прописканы карап атабыз, анан областьда айырмасы кандай? Баалары кандай болуп атат? Анан будущем кайсыл жакта алган выгодный болот? Ошол маселелерди түшүндүрүп берип атабыз да. Анан биз байкебиз айтып атат, лучше Новая Москвадан московский прописка болот, анан баасы кымбатайып турган, өсө турган жерлерди карап атабыз да. Буюрса азыр айтып атат, иштей баштайлы, договор түзүп деп. Ошол процесс жүрүп атат буюрса. Граждан Кыргызстан. Граждан Россия жараны. Семейный ипотекага кандай илешет, илешпейт? Илешет. Как раз даяр болуп келген окшойсуз да. Эшептегенде. Жакшы, ишиңиздерге келип. Үй күткөндө, үй алганда чакырың, Обязательно. Сүйүнүчүңүз менен эле бөлүшүң муну. Конечно. Башында тартылып калдым эле депчи. Жакшы. Үйлүү болуш. Подписчик биз Samsung'дан жеп келдик. Үйлүү болуш ар бир адамда кыял да, негизи чындыгында туурабы? Бул жактан айтат го, үйгө инвестиция кылуу бул эң жакшы депчи. Конечно. Баасы өсөт, анан өзүң бекер жашайсың, анан өзүң үйүң болгондон кийин кенен кирип чыгасың, регистрация коесуң, анан акча иштесең да болот экен ошол. Ооба. Азыр мына бирөөгө төлөп атабыз, жок жерден төлөп атабыз. Ошол мына уже 5-6 жылдан бери бир орустун эле байыткандан көрө өзүбүз алсак, өзүбүзгө калат. Чыгыныпсыз да? Чыгынып келипсиз да? Чыгындык обязательно болуп калды жаш. Ишиңизге келейик. Рахмат. Негизи эң эле маанилүү бул сертификаттар, лицензиялар, договоренностьтар. Бизде 18 банк менен договоренностьтар бар. Баары менен договор түзүлгөн. Ар бир Альфа банк, ВТБ банк, Сбербанк, тиякта Росбанк көрдүңүздөр, баардык банктар менен иштейбиз. Бул жакта ыраазычылык каттарыбыз бар. Бул муфтияттан биз жанагындай көп благотворительностька көңүл буруйбуз. Куран жарыштарга акча берип турабыз. Биздин биякта окуу жайларды колдоп турабыз. Колубуздан келишинче чыгып турабыз да. Ушул нерселер негизи лицензия бар болгондон кийин, банктар менен партнер болгондон кийин ошолордон сертификат, дипломдор барбы, ошолорду көрсөтүш керек да. Недвижимостьтер. Жакшы. Алла разы болсун. Негизи угуп жүрөбүз. Видео роликтерди эле көрдүк мына. Аллах кабыл кылган болсун, ошол ыйык жерге барып той сойдуңуздар. Көрүп турабыз негизи. Эми ал Умар досум ошо ыйык жерге барып декабрда
Анткени декабрдын 20-сынан баштап январдын аягына чейин ал жерде сезондоп болот экен кыргыздардынчы. 2000ден ашык кыргыз бар болот экен. Баардык алымдар ошол жакта болот экен. Бизде алакталган мүмкүнчүлүк берип, ошо 2023-жылы 22-декабрда Меккеге барып, Омар Доозун барып, компаниянын акчасын баарын чогултуп, өзү барып, ошо ондой төөнү союп, ондой койду союп, 2000ден ашык адамдарга, ошо зыяраткычыларга курсант өткөзгөн эмес да. Аябай жакшы, Аллах ыраазы болгон болсун. Рахмат. Буга чейин үй алгандар аябай көп. Комментарийга жаза кетиңиздер. Бүгүн да сделка бар деп калдыңыз. Бүгүн сделка бар. Жерине көргөзсөк болобу? Вторичка бар, жүрүңүз кеттик. Барып көрөбүз. Биз азыр бул жерде Карагөчтөбүз. Медетхан деген агабыз бүгүн үйдү алып да көрсө. Ассалаумалейкум. Үйдү алдыңыз. Рахмат. Жакшы. Мен чындыгында сиз үчүн кубанып аткандаймын да. Үй алган кандай экен, сезим кандай болот? Аябай толкундан атам чындыгында. Аябай сүйүнүчүмө бөлсөм. Ремонт менен алыпсыз да? Келиңиздер. Сиз карчык алыпсыздар, а? Карчык алыпсыз дешпей. Ремонт. Үй кетирип көрүлгөн. Кол евро элементик ремонт деген. Бар жогу менен калтырар, мындай айтканда. Шкафтары, люстра, стол стулдары, бардык менен. Келиңиз Айбек эке. Кандайсыз? Ассалаумалейкум. Сенин сатып? Кандай? Эмне алдыңыздар? Бүгін квартираны приниматель етіп алдық. Клиент Медетхан. Сделка 4 өткен. Регистрация регистрациядан 1 күндер өтті. Пока загружен болғандықтан. Понедельник кеше ақша түшкен. Бүгін приемды полностью күштерін алайын. Алдық полный пакет документтерменен. Жакшы. Кайрылганыңызга канча болду эле буларга? Где-то 1 ай болду. 1 ай ичинде полный уже сделка үйлөрдү көрдүк. 5-6 үй көрүп тандап өзүбүзгө жаккан үйдө квартираны тандадык. 500 жакын. Сиз ушул районда жашайсыз? Ушул районго эле жакын эле жерде жашайм. Жумушум деле ушул жерде. Ошо. Москвада сделка канча болду? Айта бериңиз. Сделка аябай тез болду. 1 айдын ичинде уже полный уже алдык, да. Одобрение банктан одобрение келди, полный всё. Ошо. Айбек Таксырга чоң рахмат Аманат компаниясына. Полный сделканы жакшы өткөздүк. Бүгүн алдык үйдө. Жакшы. Москвада канча уже 7-8 жылдан бери өзүм Москвадамын. Ошо. Канча общий суммасы кандай болду? Айына качан төлөп тургансыз? Жылына качан бөлүнүп калат? Үйдүн баасы 6 800 деп округлетип коюлар экен. Первоначальный взнос 5,5 миллион. Получается 5 миллион там с лишним кредитный сумма алынды. Ставка кичине бийигирээк. Азыр бирок ошого карабастан алынган нерсе эсеп койгон кала берет. Төлөм 85-86 миңга тура келет айына. Бул агабыз граждан Кыргызстан. Жоқ, без граждан России. Жакшы. Бир катар көргөзүп болгондай да, кандай? Полный пакет документтерди алып, актты жазып, передачаны алды, собственниктерде. Эми жаңы собственникке Медетхан. Бул жерде 3 файл бар. Активный документтер, банковский документтер и основной документтер менен 3 файл. Буюрса кийин сатсаң деле эч кандай кыйналбайсың, документ издебейсиң. Болгону 2 выписка менен көңүлүңдү токсотуп бересиң. Смешно? Аренда Медетхан да жок, канча жана. Аманат мекемеси, ошо Аманат компания кайрылыңыздар, Аманат компаниясы сиз Аманат досторго кыйнап койбойт. Мен Алымхан Сурамбай Жолболдович, Аманат Турача компаниясынын алдыңкы катчысымын. Бул компанияда иштеп атканыма 4 жылдын жүзү болду уже. Биякта иштин оор жеңил болот. Биздин жумуш кардарлардын көзү менен караганда жеңил көрүнгөнү менен өзүбүз тараптан аябай оор болот. Анткени ар бир клиенттин ситуациясына кирип квартира алып бериш оңой нерсе эмес. Квартираны алгандан кийин биз 11 ай бою квартирага жооп беребиз негизи. Бирок кандай жол менен? Сиз квартираны алгандан кийин хозяин менен
сиз түзмө түз байланышта калгандан кийин сиз ал менен сүйлөшөсүз да. Бизге чыгып буну сүйлөшүп берчи, аны сүйлөшүп берчи деген нерсе ал жерде өтпөйт. Биз анткени собственник менен кандай границада калабыз? Биз сизди 11 ай көзөмөлгө алгандан кийин до конца договор бүткөнгө чейин карайбыз да. Ошол учурга чейин гана. А эгерде сиз ал жерден бирөөнүн шкафын ыргытып берип, хозяинден сурабай, же болбосо чыгып кетип, күрүчтү алмаштырып коюп, затоп кыла берип, ушундай нерселерди айтпай өзүңүздүн билгениңиз менен кыла турган болсоңуз, договор ортодо бузулуп кетет. Ал договордо ошол нерсе указать этилет да. Ошон үчүн договор түзөт сиз менен собственниктин алдында. А эгерде хозяин жөндөн жөн келип эле сизди чыгарам деп өзүнчө каяктагы нерселерди айтып сизди чыгара турган болсо, анда биз сизге бесплатный башка жерден квартира таап бергенге милдеттүүбүз. Кээ бир учурларда клиенттердин баардыгын чакырып алганыбыздын себеби кээ бир клиенттер өздөрүнө уверенный болбойт. Ошол учурда биз клиенттердин баардыгын чакырабыз. Ошол клиенттер көрсүн квартиранын состояниясын. Сүрөттө квартира кандай болсо, өмүрдө эле ошондой болот. А кээ бир квартиралар сүрөттө башкача, өмүрдө башкача болот. Ошон үчүн квартираны показга келип көрүңүздөр деп айтабыз. Көп квартираларды алганда кыргыздар мошенниктер попал болуп калат. Не учурда? Квартираны биздин кыргыздар көп проверить этпейт. Квартираны көргөндөчү. Ошон үчүн көп попал болушат. Инвалидтин квартирасын алып алат, же болбосо бир бабушканын квартирасын алып алат, какой-то орус менен кирип алат. Чем орус менен барып квартира алгандан көрө өзүңүздүн мекендештерден квартира алганыңыздар бул силерге выгодный. Потому что сиз кыргызды билесиз, а кыргыз сизге жан ачыйт да. Чынын айткандачы. А орус кирет, как ЗАГСтагыдай эле болот. Колуңарды коет, эртең ажырашып кетсеңер да мага баары бир дейт. А кыргыз сиз менен до конца болот. Ошону эске алып коюңуз. Учурда биз Видныйдабыз, МКАДтан 6 километр бериде, Улан агабыз ушул Котловандан үй алыптыр. Ассаламу алейкум. Кандайсыз? Жакшы. Истериңиз жакшы? Жакшы. Иштеп атасыз? Чарчагай. Зериккенде келип карап турасыз үйдү. Бүт дагы экен да. Канча ай болду үйдө үй алганыңызга? Анан канча жылдан бери Москвадасыз? Москвада көп эле жыл болду, 20 жыл болуп калды. 20 жыл болду. Үйдү аракет кылып баштаганыбызга 5-6 ай болду. 3 ай документин түшүрүп, ошо 3-4 ай бүгүн толтурдук, документтен колго тийди да. Кантип ушул кайрылып калдыңыз эми? Аны туракчы агенттигине. Каяктан таптыңыз? Кандай экен? Кандай сизге түшүндүрүп берди? Үйдү пландаштырып баштаганда биринчи Нинградка бардык, ал жерде өздөрүнүн менеджерлери үйлөр турлар. Офиске барыпсыз, прямо да? Нинградтын өзүнүн Прямо алам депсиз да, сиз да? Прямо. Ал жерде бесплатно эле оно кылат экен, бирок алардын обслуживаниясы, эмелери жакшы, жакпайт. Бир-эки эле вариантын түшүндүрүп койду, анан толук маалымат ала алмадык да. Анан аманатты көрүп, YouTube'дан Умарбайкиге келдик. Умарга келип, Офиске эле барыпсыз офиске да? бардык. Умарды издеп барган, Умар жок экен, анан Өмүрбектин марка, Риэлтор. Анан ошол менен консультация алып калдык. Ошол көп варианттарды айтты. Ошо Нинградтан эле кайра эме кылып көрдүк. Анан бир-эки банктар отказ кылды. Уже мен ойлодум, болбойт ошо. Анан Өмүрбек кайра токто деп башынан дагы варианттарын айтты. Башка банктарга жөнөттү заявка. Ошентип отуруп, Жакшы, негизи жакшы түшүндүрөт экен негизи. Кандай экен? башка консультанттар менен сүйлөшүп көрбөдүм, ошо Өмүрбек өтө жакшы, грамотный. Өзү жаш болгондон өтө грамотный, спокойный, эмне болсо. Орусчаны так сүйлөгөн. Жакшы. Айына качадан төлөп атасыз негизи? Качан күч болуп кетет? 3 жыл 2 квартал түшүм алып. Негизи стройдо кандай жүрөт экен? Жери токтоп калып, жанагы иш алган кеп чыгып Ал жерлерде башка жерлерден эле стройкага көрүп турашка. 5-6 ай өтүп барат көрсөң, кайра эле үйлөр бүтүп бостор түшүп калган болот. Эртемен тургучан. Москва ушул эле мен алып документ кылган болгондо могу сыртта паспорт жок эле, азыр паспорт даяр болуп. Эми көрдүм, коншулик алды. Мен куда калсам, ремонт бүтөт. Айына 64 миңден төлөйбүз. 58 квадрат метр. 58 квадрат. Чоң сиздики. Жакшы. Ремонт. Атыга 3 Азыр квартирада канча сом төлөп жашап атасыз? Сыр болбосо айтып бериңчи. Азыр квартира 35 миң төлөйбүз. 35 миң төлөйбүз. Мода 40 миңге чейин бар.
негизи сиз үй алгандактан азыр үйлөр могу жерде кышыңардын үйлөр негизи кымбаттай түшүп тур да. Мына үй алам деп ойлонуп жүргөн семейный бир туугандарга эмне деп айтат элеңиз? Мисалы агаларыбыз көп да билесиз. Бала чака менен бул жакта школага берип, анан регистрация кое албай, школага бере албай жүргөн проблемалуу темалар аябай көп билесиз өзүңүз, жеринен билесиз. Кандай сунуш бересиз? Эркин микрофон сизге. Сунуш айтат элем ошо аманат курулуш компаниясына келип коркпой, ишеничтүү 100% мен өзүм деле кепилдигин берем. Анан төлөмдөрү, акча төлөгөндөрү прям демеге кетпейт экен, бу жерде escrow счет деген бар. Ортто турат экен литр. Алар деле болбой, ал качан төлөнүп бүткөндөн кийин анан ошо escrow счет ачылып, акчасы ишеничтүү экен да, Кыргызстандагыдай эмес. Ишеничтүү экен, ошону жактырбыз. Анан канча сом берип үй алдыңыз? Ошо акыркы суроо эсенчип калды. Сом бергени булардын кызмат акысы 100 000 болду. Новостройда 100 000 болду. Прям муну ачык эле айтып. 100 000 болду. 50 000 так майда чүйдөсүнө кетти. Страховка кылдыр, жизнь кылдыр, ошентип 150 000 берейин да. Граждан Кыргызстан. Өзүңүз ишиңизди билип, бүтөп кирип, үч алганыңызды, бүтөө кылгандарыңызды келип тарталы да. Элдин үлгүсү болуп мына ойлонуп жүргөн бир туугандарга көзүн ачып койдуңуз чындыгында. Сиз мына 20 жылдан бери жүрөт экенсиз. Ошол малда же болбосо бир 10 жыл мурда аракет кылган уже үлүү болуп калабы. Ой болгон, бирок дук жеткен мектебинде четтим да. Катуу жанагы сизге ишиңизге келип тынч болуңуз. Мактаган Өмүрбек, мынакей соцсеттерден көрүп жүрөбүз. Отзывдар аябай жакшы комментариялар жазылат, жакшы түшүндүрөт деп. Анан бул агабыз башкачтан үй алып, анан арзаныраак квадрат чоңураак үй алып берип берсең азыр. Видео менен сүйлөшүп калдык. Ошол боюнча кенет түшүндүрүп берсең келген агабыз. Ассаламу алейкум. Улан байке жана Бегим айжеңе бизге келген, өздөрү башка курулуш компаниядан алган, ал жактан банк отказ берип, анан бизге келген. Биз тандап көрсөтүп бергенбиз. Негизинен жанагы строительный компанияларга барганда орустар отурат да. Алар мындай кыскача айтып коет, болду. Түшүнсөң түшүнбөсөң жок. Анан негизинен эле мекендештер кыргыздарга келет, өзүбүздүкүлөр жакшы жалпак тилде түшүндүрөт депчи. Ошондой түшүндүрүп берет. Андан кийин биз ошол Видный шаарынан тандаганбыз. Биринчисинен келгенде жанагы сайт болот. Строительный компанияда ал жакта квартиралардын баасы, квадраты полный бар да. Анан биз караганда бир квартираны жактырышкан, бронировать эткенбиз. Анан сделкага даярданып атканда айткан байке, Өмүрбек действительно кымбат болуп калат экен, мага арзанын табып бер, квадраты көбүрөгөн деп. Анан бизде ошол строительный компаниянын менеджерлери менен сүйлөшүп турабыз ар дайым. Башка бир орустун брони чыгып кетиптир. Арзаныраак бронь болуп калган да, мурун. Анан ошону бизге сразу айтты, бул закрытая информация да. Анан биз ошону как раз Улан байкеге айтып калдым. Мына ушундай квадраты көбүрөөк, ремонту менен еще арзаныраак. Анан 2025-жылы ключ ала турган жерден бар экен. Мына ошону сизге алып берели десе, мага жакты, давай дейт. Анан ошо менен буюрса бат эле. Ремонту менен алып бердим. Вакыйган 2 комнаталык квартира 58 квадратта деп сөйлөсөм. Азыр мына 2 ай өтпөдү. Үйдүн баасы бул жерде бир 12 миллион болуп калды ушуларчы. Канча миллионго туура болду негизи? 10 миллион 700гө туура болду. 58 квадрат айына 64 миң. Азыркы учурда бир 2 ай өтпөй миллион 300дөй кымбаттап кетти. Ошентип болду. Ишиңе ийгилик Өмүрбек. Ар дайым үй болуп жүрөбүз жакмаса. 15 минут темizle olursa. Гүлзат эжекебиздер дагы үйдү эч качан болуп тур негизи алганда. Кубанычы койдун алып кайма эме бөлүшөлүк деп атат. Эжеке кандайсыз? Иштериңиз жакшыбы? Москвада негизи канча жылдан берисиздер? Канча жылдан төлөп элеңиздер негизи буга чейин семейный квартирада сыймай дедик. Москвага келгениңизге 2 жыл болоюн деп атат. Мага чейин барып келдик, ошол жакта жашайт элек Кыргызстанда. Барып келип жүрчүбүз да. Аябай жакшы үй алыпсыздар. 2 комнаттуу кандай? Эмне деп атасыз? Евродушка деп. Евродушка. 2 комнат кылып алдыңыздар. Ортодон бөлүп 2 комнат кылып алдык. Аябай жакшы. Канчадан төлөп атасыздар? Канча акча бердиңиздер биринчи? Бул айына 40.500 сом болуп атат. 40.500. Семейный ипотека менен 6% менен алдык. Граждан Россия. 6%. 6% менен алдык. Первоначальный взнос канча процент бердик? 1 миллион 700 бердик. Квартиранын баасы 8 миллион 488. Бул зданный уже готовый үй болчу. Готовый үй болчу, адамдар жашап уже
как вторичка, но семейная ипотека действует и то, что он если алло, сразу чистая. метро канча жол болуп атат азыр кандай болот Метро имсиде шединка дейт ошо 15 мүнөт. Метро Анина, Бульвар метро ошо серый линияга неме автобустар менен 15 мүнөт. Немелер жакшы экен да? Транспортный доступность вообще жакшы экен. сиз бай мындай райондорго окшойсуз да могу закрытый зона көбөс болуп караңыздар Бул ФИК компаниясы комфорт кетпе комфортко кирет экен. буну караңыздар баланы мояктан чыгарып коюңуздар подъездде мына эшик Экинчи бар этажды алдык. Ооба. Баары шок. Мына жерден карап турабыз, закрытый зона, деп кайтарып эмне кыласыз деп закрытый Жакшы. полный камера, мындай безопасно, да? закрытый зона экен а 2 комната Без машины, без төшөктөрдү салонунан кыргызча кылып жакшы бизди күтүп алышты ыраазычылык билдиребиз эжеке Гүлзат эже ошо биздин компания ишенгениңизге рахмат. Анан биз жөн келбей мантип жасап келдик. Балдарыбыз ошо өзүбүз мантип жасап берип турабыз. Өзү аманат компанияда бизде Өмүр Бекли Элтор менен жолугуп чыкканбыз. Бир-эки сөз айтып берсеңиз жакшы болот эле. Өмүрбекке чоң рахмат, азыр эле айтып өттүм. Мен өзүм бул ПИК компаниянын баштапында бүтүрө алмак эмесмин, бунун көп сложностьтары болду да. При продаже как вторичка считается. На материнский капиталды первоначальный взноско кошо албай калып, ошону полный бүтүрүп, мында да көп эле сложностьтары болду. Ошону анан самый главный ыраазымын, что жана акционный акция болгон да, бул 8,5 миллион. Ошонун немеси срогу өтүп кетти, бир айча өтүп кетсе дагы. Из-за того, что последний день бронь болгон үчүн ошону продление кылып атат. Алып берди. Ошол эле неме менен. Кымбаттап кеткен. Кымбаттап кетти. Ал уже 9 миллиондон ашык болуп кетти. Канча алдыңыздар? 8 миллион 488 миллион. 600 миллионго. Ой, 600 миңге кымбаттап кетти. Азыр буну сатсаңыз кандай? Нормально эле сатасыздар да 9,5 миллионго кетет. Район өзү абжут экен. Бул жердин Царицыно примерно 40 минутта жүрөт экенсиз, э? Эмсилдин менен. Получается 30 миллион. 30 минутта жүрүп калчыңыз, э? Ошол буйрусун жакшы ошол жерде өркүндө өсө бериңиздер. Анча камиздар бар, жакшы экен. Эң эле сонун жери бул двор экен да. Балдарды дворго чыгарып коюп, айнекке карай эле отурмай. Рахмат, ушу Өмүрбекке ошол полный мындай суроолорума неме кылып жүргөндө эле жокмун, ошо сделкаларга колумда өкмөттөрүн өзү бүтүрүп. Биздин мекендештерге бир сөз Ошо аманат компаниясына кайрылып ошо намаз жолунда жүргөн имандуу балдар мындай эч ойлонбой эле алдык кетет деп мындай неме кылбай эле баары өзүбүз бүтүрө албайт экенбиз, көп нерселерди түшүнбөйт экенбиз. Ошентип Өмүрбектин жардамы менен үйлүү болуп калдык. Чоң рахмат. Аманат мекендештер, аманат компанияларыңызда сиздин аманатыңыздарга бизге аны кылабыз. офиске келип кенен жайгашып алдык берүүчү дагы 3 сурообуз бар учурларды акыркы учурларда мына стройкалардагы компаниялар мекендештерди көп алдап атат деп калдыңыз ошол боюнча кенен жооп бере кетсеңиз. Эми биринчиден бул новостройкалар болуп атпайбы Москвадачы? Москвада новостройкалар Кыргызстандагы да болуп иштебейт да. Анан кыргыздар биздин жанагындай рекламалар чыгат го. Биринчи төлөмү жок. 1 рубль эле төлөп самолеттик ушундай бар да, 1 рубль төлөп сен ипотека алып аны жашасаң болот деген рекламалар бар да. Анан ошондой рекламаларды көрүп алып биздин мекендештер ошол жака прямой эле барат застройщиккечи. Застройщикке прямой барганда эми ал жакта эми недвижимость тармагында биздин мекендештер көп эле биле бербейт да Россиядачы. Азыраак маалымат билет экен деп неликвидный квартираларды сатканга аракет кылышат да аларгачы. Неликвидный деген бул эмне? Мындай күн тийбей турган жер болуш мүмкүн вообще. Же эң үстүнкү этаж болуш мүмкүн. Же виды кладбищеге болуп калыш мүмкүн да. Ошондой моменттер болот да, анан ошолорду сатканга аракет кылышып, өзүбүз одобрение чыгарып беребиз, өзүбүз баарын кылып беребиз деп, анан кийин заявканы туура эмес жөнөтүшөт. Биздин кыргыз мекендештеринин, кыргыз жарандардын орус жарандыгы бар болсо дагы специфика бар да. Бул да Россиядагы эртеринге кичинекейден төрөлгөн орус менен биз кыргыз жараны келип гражданство алган, ал башка спецификасы бар да. Ошону подавать этебиз деп, алар биздин кыргыз мекендештерибиздин историясын булгайт. Бир жолу отказ келсе история булгулат туурабы? Ошентип анан риэлторлорго барбай эле бизге эле келсиңер, биз силерге бекер эле чыгарып беребиз. Эми бекер нерсе жок да эми азыркы убактачы, билесиз да. Ошентип азыркы убакта биздин көп мекендештерибиз биринчи барат ал жака, анан одобрение чыкпай отказ болот. Отказ болгондон кайда бизге келет? Анан бизге келгенде биз уже историясын карасак, уже историясы бузук да.
Анан кийин айла жок, ошо историясын эптеп оңдотуп анан кийин алып чыгып беребиз да. Убакыт керек да. Историяны оңдош убакыт керек. Негизи мындай бизде бир практика болгон, историясы укмуш бузулган бир эже бар болчу да. Кредит алып төлөй албай койгонбу, бир кырсыктап калганбы, анан эме подробностьтарын айтпай эле коелу, анан өзү официалдуу түрдө иштейт. Зарплатасы 200 000 дейт да, официалдуу түрдө. Анан ала албайт эч жактан эчтеке. Анан биз туруп, карап туруп, күйөөсү бар. Анан эко фамилиясын, күйөөсүнүн фамилиясын өтпөптүр. Эжеге айттык, эже, историяңыз бузуу экен. Давай жаңы паспорт ал дедик. Жаңы паспорт ал, күйөөңдүн фамилиясын өт дедик. Жаңы паспорт ал, күйөөнүн фамилиясын өткөндө чистый паспорт кылып, эконун должны расхождение болуп, жаңы паспорт менен подавать этип, одобрение чыгарып, 1 жыл болгон. Ошо бизге келгенден 1 жылдын убагында историясын тазалап, паспортун өзгөртүп, анан квартира алып бергенбиз да. Анан көп эле бир туугандар Москва жергесинде же болбосо ошол Подмосковьялардан чек алып үй салышып, конок үйлөрүнө кылгандар бар. Ошодан жардам беребиз деп калдыңыз үй салганда анча. Ошолор боюнча да түшүнүк берсеңиз. Азыркы убакта Россияда ИЖС деген программа бар. ИЖС деген бул индивидуальное жилищное строительство деп коет. Өзүң алып Сбербанкка же ВТБ банкка же Альфа банкка барып ИЖСке өзүң тапшырып, өзүңө 12 миллион алып, 12 миллионго чейин семейный ипотекамен, господдержкамен алса болот. Алып өзүң курса болчу. Бирок азыр аны кичине өзгөртүп атат. Мурун оңойрок болчу, азыр кыйыныраак болуп калды. Азыр биздин мекендештерге биз туура подрядчиктерди табып, биздин компания, аманат компаниясы 6-7 подрядчик менен сүйлөшкөн. Подрядчик бул курулуш компания деп айтсак болот. Ошондой жер тамдарды салып жүргөн. Биздин подрядчиктердин баардыгынын өзүнүн айылдары бар. Наследие деген айыл бар, Петровский городок деген айылдары бар да. Барсаңыз 200-300төн үй куруп, уже жашашып атат да. Ошондой гана подрядчик менен иштешебиз. Анан ал подрядчиктердин көбү Татарстандан болот. Эми биздин дилибиз бир болуп, анан татарчалар сүйлөсө, мен кыргызча сүйлөсөм, бири-бирибизди түшүнөбүз да. Ошентип жакшы тил табышып, Москва Ситиде отурушат. Анан азыркы убакта биздин кыргыз мекендештер үй алам десе, новый программабыз бар ИЖС боюнча 12 миллионго чейин семейный ипотека менен 6 жашка чейин 2 баласы болсо, РФ болуш керек, граждан Россия болуш керек. Бизге келип кайрылса, үй алам десе, биринчи одобрение алабыз. 12 миллионго чейин кайсы банктан 4-5 банк менен иштешебиз. Ошол банктар менен одобрение алгандан кийин биз участок издейбиз. Участокты табабыз биринчи. Участокты в основном эми замкадан издейбиз. Бирок Москвадан нары 200 километр алысыраак, 200 километр максимум да. Анткени 200 километрден нары уже биздин кыргыздар ай жака барбайт. Неликвидный болот, анан кийин сата албайт да, биз ошондой айтып беребиз. Примерно МКАДтан нары 5-6 километр. Эң көбү 15 километр болгон. СКАДка кичине жакын болгон бир жолу. Вот ошондой жерлерден участок карашып өзүбүз табып беребиз. Участокты алабыз. Участокты алганда биз подрядчикти ошол убакта эле подрядчикти тандап атабыз. Клиентке беребиз бизге келген. Мына ол подрядчик бар, бул подрядчик бар, тиги подрядчик бар. Бунун өзүнүн айылдары бар, бунун өзүнүн айылдары бар. Бул панельный дом курат, бул кирпичный дом курат, бул бетонный дом курат, бул каменный дом курат. Ошо баарын көрсөтөбүз да. Бизде баарын брошюркалары бар. Онлайнда көрсөтөбүз, керек болсо алып барып көрсөтөбүз, ичине кирип да көрөт. Анан ошону тандайт биздин кардарыбыз. Ушул компания менен деп. Ал компания менен договор түзөбүз, проект чыябыз. Ошо 12 миллионго примерно 6 сотик менен 110 квадраттан өйдө чоң үйдү куруп койсо болот оп эле. Вот. Мен билишиме караганда сиздерге биринчи кайрылып жүгүрүп баштаганда бир аз тыйналасыздар. А эгер одобрение чыкпай калса, документтери не болуп калган болсо, ал акчалар кандай болот, кайтарып берилеби? Биздин кандай каралат сиздерде? Кызмат акыбыз боюнча айтып кетейин биздин мекендештерге. Новостройка болсо, биздин кызмат акыбыз 100 000 эле. 100 000 рубль биз мындай документ жазап, туралап, банктан одобрение алып, ошол эле да. Болду. Калган где-то 50 000, 60 000 клиенттин өзүнүн расходу болот. Бул страхование жизни болот. Эскроу счет ачыш керек болот, банковский счеттөрдү ачыш керек болот, сделканы өткөрүш керек болот, ДКП деген понятие бар. Ошого кетет. Примерно 150 000 менен новостройка кирип кетет биздин мекендештер. Биринчи төлөмү жок эле. Ошол келип бизге келип договор түзгөндө, договор келип мен новостройкадан алам, мен компанияны тандадым, мага одобрение чыгарып бер дегенде бизге 50 000 таштап кетет аванс кылып. Договор түзөбүз официалдуу түрдө, печать баардык данныйлары бар, клиенттикке бар, биздики бар, акчаны которот. Биз полностью договорду беребиз, баар нерсени алат, кетет. Бир айдын ичинде, бир айга чейин эмес, бизде бир ай беребиз да. Келки кейстер кыйын болуп калат.
Керкелердики 2 саатта одобрение чыгат, керкелердики 1 айда одобрение чыгат да. Ошо одобрение чыккандан кийин клиент келет, анан кийин сопровождение башталат. Сопровождение башталган калган акчасын берет да. Сопровождение бул эмне? Биз уже квартираны тандап, документтерин бүтүрүп, бронирование кылып, сделкага даярдап, банктар менен сүйлөшүп, страхование баарын жардам берип, андан кийин сделкага чыгыш керекпиз. Ошо сделка бүттү, все. А если одобрение чыкпай калса, ошол 50 миң берип кетти го, одобрение чыкпай калса, 1 айдан кийин биздин кардарыбыз чалып туруп, келдибек, одобрение чыккан жок, биздин акчаны кайтарып бер десе, без проблем. Келет, кайтарып беребиз. Вообще проблем. Келет, расписка жазат. Мен ушинтип кайрылып 50 миң бердим эле, мен кайда 50 миңди алып кетип атам деп туруп расписка жазат, алып кетет. А если вторичка болсо, ал вторичка кичине кыйыныраак. Вторичкада биздин услуга деле ошондой. Башында келип туруп, эми 250 миң, 300 миң болот. Башында келип 50 миң чыктап кетет одобрениега. Андан кийин кайда одобрение чыккандан кийин 50 миң чыктап кетет. Анан кийин сопровождение башталат. Сопровождение башталганда 75 миң чыктап кетет. А сделка бүткөндөн кийин 75 миң чыгат да. Биз туруп кардардан сразу туруп эле 200 миң же 150 миң алып койбойбуз да. Полностью мындай поэтапно. Адамга оңой болот. Биринчиден бөлүп төлөгөндө, анан кийин ал жөн эле төлөбөйт, мындай иш бүткөндөн кийин төлөп атат, көрсөтпөйбү? Бир этап бүтүп төлөндө, экинчи этап бүтүп төлөндө. Сделка бүтүп ключун алганда эң акыркы төлөмүн төлөйт. Анан биз до конца сопровождать этебиз да. Анан дагы бир жакшы жаңылыгыбыз бар. Азыркы убакта ВТБ банк менен официалдуу түрдө негизи Россияда без первоначального взноса деген түшүнүк жок негизи. Биз биринчи төлөмү жок кылып, мындай өзүбүз банктар менен сүйлөшүүлөрүбүз бар, өзүбүздүн мындай механизмибиздер бар. Ошолор аркылуу биз биринчи төлөм жок кылабыз да. Негизинде закондо жок андай. Бирок ВТБ банк быйыл ошо 2 айга акция кылды. 1-июльдан баштап 1-сентябрга чейин официалдуу түрдө биринчи төлөмү жок многодетный үй бүлөлөрдү колдойбуз деп. Многодетный үй бүлө бул РФ жараны болуш керек, балдарды РФ жараны болуш керек, 3 баласы болуш керек, несовершеннолетний. 18 жашка чыга элек, 3 баласы болсо, ошол адамга вторичка же новостройка без первоначального взноса. Сизде азыр акчаңыз жокпу? Бизге келип кайрыласыз. Одобрение договор түзөбүз. Биринчи төлөмү жок эле, вторичка 7 миллион 8 миллионго квартира таап туруп эле, сразу кирип жашайсыз. Мындай акция өмүрүндө болгон эмес да. Азыркы биз мекендештер шашылса болот. Ошо 3 баласы бар, РФ жаранды болсо, бизге кайрылыңыздар. ВТ банктан биринчи төлөм жок. Максимум, если вторичка болсо, примерно 250 миң полностью баардыгына коротуп 300 миң болуп кетсин мейли. Укмуш жаңы возрастка да жараша болот да, страховкаларчы. Жашыраак болсо арзан болот, кыртаңыраак болсо кымбат болот, страхование жизничи. Ошолорго жараша болот. 300 миң менен үй сатып алса болот. Жакшы экен. Азыр. Туугандар, негизи үйгө инвестиция кылуу бул аябай жакшы. Бул үйлөр айтылып өтүлгөндөй эле күндөн күнгө кымбаттай турган мүлк. Андыктан чамданыңыздар демекчи, квартира ала турган болсоңуздар деле кайрылыңыздар. Өзүңүздөр издеген райондордон таап беришет. Двухкомнатный, трехкомнатный, биркомнатный каалаган форматта таап беришет экен. Ишиңиздерге ийгилик. Анан баса. Жакшы жаңылыгыбыз бар. Мен 1,5 ай мурун Кыргызстанга барып келдим да. Кыргызстанга барып келип, анан бир банктын атын айтпай турайын. Кыргызстанга барып келип, бизде негизи Кыргызстанда жүрсөк, кредит алам десеңиз, ипотека алам десеңиз, рассрочка алам десеңиз, Россияда жүргөн мекендештерибиздин доходдорун учитывать этпейт да. Мен ата-энем, например, ипотека алам десе, мен зарплатам биякта альхамдулилля да. Мен зарплатамды аяктан учитывать этпейт. Жок, ал башка мамлекетте биз аны карай албайбыз дейт да. Биз Кыргызстанга бардык. Кыргызстанга эмне үчүн бардык? Былтыр 2023 жылы биз 1 миллиард 240 миллион оборот кылдык. Рубль. Ошону эми элестетип көрсөңүз, проценттери менен биздин кардарлар төлөгөндө канча деген акча Россияга калып атат. Анан биздин мекендештерди мында ойлонуп көрсөк, 30 жыл, 20 жылга уже Россияга байлап койгон болот экенбиз да. Анан бизге ой келди. Ошол акча Кыргызстанга барса кандай болот депчи. А мен Кыргызстанга бардым. Аябай бийик уровеньде жолуктум. Министрлер менен жолуктум, банктардын председательдери менен жолуктум, айттым. Биздин мекендештердин доходдорун учитывать эткиле дедим. Таксист болобу, дворник болобу, официалдуу түрдө иштеп, отчетторду көрсөтүп, мына мен ушунча табам деп доходду көрсөтө алса, биз документтерин чогултуп берели бияктан дедик. Анан баса биз Кыргызстандан дагы аманат компания ачтык да. Жакшы. Ошо аманат туракчы агентствосын Кыргызстандан ачтык, Бишкекте офисибиз бар. Анан ал жактан мындай экен. Бул жакта биринчи одобрение алып, андан кийин квартира издейбиз да. А Кыргызстанда квартира табыш керек экен, андан кийин одобрение бериш керек экен да. Ал кыйыныраак экен, анан ошон үчүн биз банктар менен сүйлөштүк.
документтер бияктан чогултабыз, бизге кайрылат, бияктан азыркы кайрылган эле мекендештерибиз кайрылат. Кыргыз жараны, пока РФ жараны сүйлөшкөн жокпуз. Кыргыз жараны сүйлөштү. Кайрылды, официалдуу түрдө иштейт. Документтерин чогулттук, доходторун көрсөттүк. Анан биякта представительствосу ачылат ал банктердин. Уже эки банктыкы бар. Негизи азыр эки банктыкы бар, Айыл банк менен М банктын представительствосу бар да. Башка банктардыкы да ачылат. Барып сүйлөшүп келдик. Анан ошолорго барып документтерин беребиз. Бергенен алар Кыргызстанга жөнөтөт. Кыргызстандан биздин аманат агентствонун риэлторлору биздин эле балдарды уже үй таап берет. Биздин кардар менен сүйлөшүп үй таап берет. Үйдү таап документтерин алат, үйдүн документтерин банкка барып, ошо биздин документтер менен барып кошо берет. Мына ногул үйдү алып атат, ногул киши мындай акча табат деп. Банк аны текшерет. Текшергенден кийин хорошо да одобрение чыгарат. Одобрение чыгаргандан кийин биздин мекендешке одобрение келгенден кийин биз Кыргызстанга учуп барып сделканы өткөзөбүз. Кайда биякка учуп келет, тиякта квартирага тапшырып коебуз. Ошондо биздин бул жакта иштеп аткан мекендешибиз Кыргызстанга акчасын кетирет да. Вот. Азыр Кудай буйруса разработка болду. Жакшы экен. Правление чыгарып, одобрение алдык. Азыр закондуу түрлөрүн карашып атат кичине. Буйруса күзүндө, сентябрь же октябрда запуск кылабыз. Ошо урматтуу мекендештер, аманат компания кайрылыңыздар. Биз сиздердин аманатыңызга кыянат кылбайбыз. Ижара десеңиз, ижарага мүлк алып беребиз. Коммерциялык мүлк десеңиз, бизнесмендерге коммерциялык мүлк алып беребиз. Ипотека, үй куруп бер десеңиз, үй куруп беребиз. Кыскасы, баардык кызматтарды аткарабыз. Жакшы, ишиңиздерге ийгилик. Рахмат. Толук маалымат айтып окшойт. Мына көп видеолордо кошулбай тур дейт. Мына микрофонду өздөрүнө бердик. Түшүнбөгөн суроолор болсо чалып байланышыңыздар. Офистин адрестерин коюп койдук. Иштеп убактыңызды дагы бир катар айтып койсоңуз. Биздин офисибиз метро Павелецкаяда. Метро Павелецкий Кольцевойдон да чыкса болот, анан зеленый веткадан жакшы чыкса болот. 5 минутта да Большая Пионерская, дом 20. Биздин негизи ишибиз выходной жок. Саат 10-дон 7-ге чейин, бирок жума күнү биз балдарга свободный график беребиз. Саат 3-кө чейин офиске келбесе эгер болот деп, анткени жума намаз окушат. Жакшы. Ишиңиздерге ийгилик, көрүшкөнчө. Ассаламу алейкум.